Ырчы Гүлзат Байзакова 2011-жылы Жал Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдөн 4 бөлмөлүү батир сатып алган. Бирок оңдоп түзөө иштеринен кийин 2013-жылы биротоло көчүп келишкен. Ырчынын айтымында үйдүн аянты 144 чарчы метрди түзүп, үй жалпы 89 000 АКШ долларына турган. Ананда Ырчы айым бизди жайылган ак тас торкундун үстүндө жаркылдап тосуп алып, үйү менен тааныштырып чыкты. Куш келипсиздер, эми үйү менен тааныштырып чыгайын. Кыргыз багы биринчи келгенде эле багы конок бөлмөгө киргизет эмеспи? Андыктан кириңиздер. Бул биздин конок үйүбүз. Биз бардыгын эле багы шаарыбыздагы эле ошо жакшы биздин магазиндерден алдык. Мырзачым, бул жерге аттуу баштуу чыгармачыл инсандар келип отурса керек, кимдер келип конок болуп кетишти? Көп, мисалы үчүн биздин чыгармачыл чөйрөдө улуу кишилерден баш болуп, Адылбек Кыязов агайда баш болуп, биздин Кыргызбай Осмонов агайыбыз, өзүбүздүн замандаш багы кесиптеш досторубуздун баары келди. Жакында келин алдым деп атам, ошо кудагыйлардын баштарында тосуп калдык дебейм, жакшылыкта. Тияк биздин жуунучу бөлмөлөрдү көрсөтүп бере коеюн, Жаткан бөлмөбүз. Концерттен тияк-бияктан чарчап келгенде көпчүлүк ушул бөлмөдө убактымды өткөрөм дегендей. Кызымдын немелери, оюнчуктары, эмне батпайт, өзүмдүн кийимдерим батпайт. Концерттик формаларыңыз барбы? Концерттик формалар, меники основной эле ошолор да. Концерттик формалар анан четинен эле көрсөтөйүн. Багы жайма жакшылыктарда кийип жүргөн формаларым. Эң алгачкы формамды Мадина Тапаева тарткан баа тиккен эле. Алардын баары ак үргөдө. Мен азыр убакта кийилгенин эле чактап алып келдим, баа этаж үй, жер үйдей болбойт экен. Бул эми кандай десем, менин визитный карточкам эмеспи? Анын үчүн мен мал табарым деп коем, костюмдарымды, өзгөчө топумдучу. Анан буларды ичине атыр санын салып туруп эле күндө кийлет да бул байкуш. Халаттарымда анда санда эс алат. А бирок чындыгында кыргыз костюмум, кыргыз топуларым бул күнүгө эме кылат. Анан кийилбей тургандарын жыйнап коюп турам. Күзгүдө канча убактыңызды кетиресиз? Көп убакыт отурбайм. Көпчүлүгү менин жашоом машинанын ичинде өтөт. Кээде шашып калам да багы, анан ошон үчүн күзгүнүн астында деле өтө көп убактымды кетирбейм. Мырзачым, кичинекей кызыңыз менен тааныштырып өтүңүз. Менин чоң кызым. Бул менин чоң кызым Амина. Кичинекей десе менин кызым Илайт. Чоң кызым, чоң кызым. Сенин кийимиң биякта, кызым. Карачы, менин кызым кийимдери биякта, менин кызым. Сен мына кыз көнөккө барабыз, мынакей. Менин кызымдын аяк көнөктөрү биякта, кызым. Ал эми бул бөлмө, кандай десем, кичүү баламдын багы, мындайча айтканда, футболчулар биздин үйдө жалаң. Ошо футбол көп, анан кемпир чал эс алып отура турган бөлмөбүз. Апаларыбыз, кышкысын кемпир чалдарыбыз келет бияка. Камбар 88-жылкы камбардын 3-класстагы фортепианосы. Ошондуктан багы до сих пор эле каяка барса кошо алып жүрүшөт. Мырзачы, сиз ойной аласызбы? Мен азыр унутуп деле койдум го. Багы убагында ойночу элек, азыр балдарым ойнойт. Мен эң көп убактым мына ушул жерде өтөт. Өзүбүздүн негизи эле көп убактыбыз ушул бөлмөдө өтөт. Бул биздин ашканабыз. Үй бүлөбүз бардыгыбыз ушул жерде чогулабыз. Ушул жерде бир нерселерди чечебиз дегендей. Буларды айта кетсеңиз, кайсыл жактан келген, белекке келгенби, же өзүңүз барганда алып келгенсизби? Мунун көпчүлүгү негизи балдарымдыкы. Кыргыздын нукура атадан калган аспаптардын негизинде булар чет өлкөдө көп катташты. Америкада болушту, Францияда болушту, көп жерлерде болушту. Бул бир аз эле калгандары багы өздөрүнүн бөлмөсүндө ошо. Көп убактымды ашканада өткөрөм дедиңиз. Мыкты кожойкесизби? Өттү деле мыкты кожойкем деп айта албайм, багы өзүбүзгө балдарыма жаккан тамактарды кандай десем, жасап калам.
муздаткычта эмне бар билсек болобу? Муздаткычта кандай десек, тиги вареньялардын баары. Өзүңүз жасадыңызбы? Ооба да. Анан тиги балкондо муздаткычта жалаң кандай десем, компоттор. Кышкы анан калганын тиги ак өргөгө жеткиргенбиз. Ал жакта жер тамыңыз бар. Ак өргөсү ак жолтой болуп, жалаң гана жакшылыктардын үстүндө келе жаткан үй бүлөнүн башына дагы бир баш кошулуп, бир ай мурун тонуулуу Камбар апасынын колун узартып, ак жоолукчан келиндүү кылган. Бактылуу бол, алтыным, бактылуу, өмүрлүү бол. Тилегиңе жет, күчүгүм. Ары кече көшөгөлөрүн ала элекпиз, өздөрү алгысы келген жок. Менин колумда кыздар көп жүрөт да. Эжем, сиңдилеримдин кыздары ошо бир кыз эле лишний жүргөндөй эле сезилип атат, мындай пока мындай кайненелик сезим эч кандай жок менде. Келиниңиз чыгармачыл чөйрөдөнбү өзгө? Чыгармачыл чөйрөдөн. Калганын тойдо угасыңар дебейинби, азыр сюрприз болуп турсун. Мына ушундай кут береке толгон үйү менен тааныштырган Ырчайым буга чейин ушундай үйлүү болсом деп жулунбаганын, эгер пейилдикинен койсо баары акырындык менен болоорун айтып, ар бир үйдө ынтымак өкүм сүрүп турсун деп коштошту.